Урматтуу мекендештер, лимфа без жөнүндө дагы айтып кетким келип атат. Демек биз иммунитетти көтөрүш үчүн биз лимфа бездерин иштешин жакшыртышыбыз керек да. Мен азыр айтып атпаймынбы, кышкы суукка, мына күзгү суукка даяр болуш үчүн биз организмибизди даярдашыбыз керек. Мен кече тамашалап айтып калдым да, сиз күзгө, кышка шубанын кереги жок. Биз деген ошо шубаны лимфа бездерине кийгизишибиз керек да. Лимфа бездерди тазалашыбыз керек. Демек, ал кандай болот? Лимфа бездерин тазалагандан мурун биз аны биринчи керексиз нерсеге толтурбашыбыз керек. Керексиз нерсеге толтурбаш үчүн ошол мен айткан сүт, ун жана сахар. Ушул 3 нерсени биз бербешибиз керек да. Ушул нерселер бизде жашаган бүт микроорганизмге тамак болот дагы. Алар өздөрүнөн чыгарган уулуу затын, өздөрүнөн чыгарган керексиз затын ошол лимфага топтошот да. Ошон үчүн биз аны тазалоо, лимфаны тазалоо, безди тазалоо деген сөз, аны тазалаардан мурун биз ошол ошол жакты биринчи булгабашыбыз керек. Демек биз биринчи тамакты жөндөшүбүз керек. 6 канчага чейин дейт да, 6 айдан 2 жылга чейин. Сөзсүз түрдө 6 айдан 2 жылга чейин биз ушул нерселерди жебешибиз керек. Жесек, анда биз аны булгай беребиз. Анда биз лимфаны тазалай албайбыз. Сөзсүз түрдө суу ичиш керек. Сууну 365 күн жесиңер деп айттым. Безди дагы 365 күн жасайсыңар деп айттым. Эми азыр анча-мынча интернеттен официальный медицинадагы дары-дармек менен дарылаган врачтар, коллегалар мага өздөрүнчө профессор болуп атышат да. Мен аларга ичимде эле ачышпайт, аларга көңүл да бурбайм. Алар мен билген нерсени билбейт, алар билген нерсени билем чындыгында. Мен билген нерсени алар билбейт. Натуралдык ыкманы алар түшүнбөйт. Алар только дарыга жабышып калган да. Мен дарысы жок дарылаган врачмын да. Дарысы жок лимфаны тазалатамын. Мындан тышкары ошол 3 мал, 5 тамырларга массаж дедимби? Демек сиз муну сөзсүз жасашыңыз керек. Сөзсүз жасашыңыз керек. Эми урматтуу кыргыз элим, мен кече дагы айтып кеттим да, эмне үчүн мунугу апаатта биз көбүрөөк кыргыздар жабыркадык, Дунган улутунда туугандар, Корейс улутунда туугандар, Орус улутунда туугандар эмне үчүн алар азыраак жабыркады? Себеби деген алар өздөрүн жакшы көрүшөт да. Алар өздөрүн жакшы көрүшүп, мына ачуу нерсени, бул ачуу нерседен калемпир, пияз, чеснок, бул Дунган улутунда туугандардын тамагы, Орус улутундагы тамагы, Корейс улутундагы замандаштарыбыздын тамагы да, булар ушуну көбүрөөк колдонушкан. Көрдүңөрбү? Бул нерсе, бул щелочь, бул лимфаны тазалайт. Булардын лимфасы буга чейин таза болгон. Ошон үчүн булар ооруну жеңил көтөрүштү. Токмоктон бирөө айтып келди, биз баарыбыз кыргыздар кирсек эле сен өпкөң пневмония, а Орус улутундагылар кирсе, у вас все нормально, чыга бериң деп айтты дейт да. Көрдүңүзбү? Биз эч качан өзүбүздү сүйгөн эмеспиз да. Эч качан кыргыздар өзүн сүйүп, мен ошон үчүн өзүңөр сүйгүлө деп бердим. Эч качан кыргыз өзүн сүйүп, өзүн эрте менен өтө аз санда гана кыргыз улутундагы замандаштар гана өзү менен өзү заниматься эткен болсо, 99,9% кыргыздар эч качан биз өзүбүздү жакшы көргөн эмеспиз, бес тамырларыбызды тазалаган эмеспиз, бес тамырларыбызды керексиз нерсеге толтурбайлы деген бизде ой болгон эмес. Азыр мага айтып атышпайбы, эже сиз айтпасаңыз биз без деген эмне экенин билбей депчи. Биз эмне үчүн жабыркап калдык? Биз бес тамырдын айынан жабыркап калдык. Эмне үчүн? Себебиден кыргыздар кереги жок нерсени көп жедик. Кечки саат 7ден кийин көп жеп тоюп, керексиз нерсени безге толтуруп, мындан чыкар мен дагы айтамын. Сиңбеген тамак безге чогулат. Бизге кирген микробтордун керексиз заттары тоже безге чогулат. Андан чыкары биздин ичибизде тиги клеткаларда өлөт да. Ошо клеткалар ал да без тамырга чогулат. Көрдүңөрбү? Андан чыкары о шамалдаган жерде
тоже дагы шамалдагандын белогу пайда болот. Ошол белоктор, ушунун бардыгы, мен айткандын бардыгы без тамырларга чогулат. Анан кийин каяктан биз күчтүү болобуз? Жок, биз алсыз болдук. Биз кыргыздар ден соолугубузга карабастан алсыз болдук. Мына ошон үчүн биз ооруну жеңе албадык. Демек, келип аткан суукка даярдануу деген сөз бул без тамырларыңарды чыңдагыла. Кан тамырларды чыңдагыла, урматтуу мекендештер. Без тамырды чыңдаш үчүн демек биз аны булгабашыбыз керек. Демек биз күнүгө 2 мал, азыр 2 мал, мына эпидемия мезгилинде, күздө, суукта, эрте менен кечинде силер ойлобогула, мен 1 саатка чуркап келдим, мен 2 саатка чуркап келдим. Жок, чуркагандан мурун сиз без тамырларды кол менен сүрүңүз, өттөрдү чыгарыңыз, колду көтөрүңүз, курсак менен дем алыңыз. Сиз өзүңүзгө ушул мен айткан ыкмаларды, бул күнүгө жасала турган ыкмаларды жасайсыз, сиз күчтүү болосуз. Жасабайсыз, сиздин без тамырларыңыз керексиз нерсеге толот дагы, эртеңки күнү күздө кайра бизге вирус кирсе, кайра эле ооруп калабыз. Дары-дармек жөнүндө айта турган болсом, деги эле оору жөнүндө жалпы бир аз айтып кетейин ушул жерден пайдаланып. Эмне үчүн мен жакшы болбой атам, деген суроо келип атат. Себеби деген вирус бизге киргенден кийин мен дайым айтып атам. 1 ай жана 3 айда гана бул өзүнүн таасирин 1 ай жана 3 айга чейин калтырат. Ал бизди тыштап чыгып кетти. Мейли, биз азыр 1 айдын ичинде тыштап кетти. Бирок ал бизде клеткада жашаган. Ал биздин булчун клеткаларыбызда жашады. Ал биздин өпкөнүн ткандарында жашады. Ал кан тамырдын ичинде жүргөн жок. Ал биздин клеткаларыбызга кирип жашады дагы. Ошол жерден биз аны суу ичип, массаж кылып, ошо керектүү ыкмаларды жасап атып биз аны кууп чыгдык. Бирок ошол клетка шамалдаган боюнча калып калды да. Шамалдаган деген сөз кызарып шишиди деген сөз. Мына ангинаңар кармап калганда кызарып шишийт го. Ошондой болуп клеткада кызарып шишиди. Аны биз кантип 5 күндө кетире алабыз? Жок. Ал кызарган, воспаление деп коет. Ал воспаление, аны мен шамалдоо деп койдум. Ошол шамалдоо кетиш үчүн бизде 3 айга чейин убакыт керек. Ар бир клетканы шамалдаганын кетириш үчүн биз 3 ай убактыбыз керек. Демек биз 1 айда эле эмес, сиз аз жакшы болуп эле көлгө жөнөп кетпеңиз. Сиз 10 күн больницада жатып эле анан жок мен болду, жакшы болдум деп туруп көлгө кетпеңиз. Бул эң туура эмес. Сиздин клеткаларыңыз 3 айда барып өзүнүн ордуна келет. Ошон үчүн мен көлгө кетейинби деп сурап атышат. Жок, көлгө ни в коем случае барбаңыз. Потому что сиз эми вирусту айдадыңыз. Кызарган клеткалар турат да. Аны деген кетириш, аны дагы эле ушул ыкмалар менен. Буга алтын таблетка жок. Ошол эле ыкмалар менен, ошол эле мен айткан күнүмдүк ыкма менен эң биринчи настроение көтөрүңүз. Чыккандан кийин аба жакшы жетпей калып, адам кыжырланып калат. Нерв клеткаларында жабыркатат да. Сиз кыжырланганды токтотуңуз. Нервти көтөрүңүз. Көбүрөөк күлүңүз, көбүрөөк шайыр жүрүңүз. Мына мен эмне үчүн жакшы болуп кеттим? Мен өзү табиятымдан шайыр адаммын. 2 күн гана жаттым мен слабый болуп. Андан кийин жок, мен оорубайм, мен күчтүүмүн, мен оорубайм деп туруп, мен позитивим ушундай. Ушул позитивди алгыла. Сизден суранам, кыргыз элим. Эч качан көңүлдү чөктүрбөгүлө. Демек, жакшы болуш үчүн силер ойлобогула бул грипп деп. Гриппте 3-4 күндө жакшы болосуз. Бул 3 айга чейин жакшы болбойбуз. 3 айга чейин уже сентябрь келип калат. Уже суук келип калат. Демек, суукта биз эмне кылышыбыз керек? Суукка чейин биз денебизди чыңашыбыз керек. Денени чыңоо бул биринчи нерв менен без тамырлар. Адамдар больницага жатканда 10 күн жатып чыкты дагы. 10 күн антибиотикти алды. Антибиотик алганда мен дагы айтып атам. Антибиотик укол киргенде вирус бекинип туруп турат. Ал бизге укол түштү, кое тур, биз бекинип турайлы, азыр бул укол түгөсүн, анан биз чыгып алабыз дейт. Кудда ошондой эле болду. Мен башында эле айткам, айланайын антибиотик берген менен ал өлбөйт. Ал кайра эле силерде калат остаточное явление десем, мага эч ким ишенбей койду. Мына азыр 10 күн жакшы болуп чыктыңыз. Сизде тердөө бар, сизде слабость бар, сизде баш оору калды, сизде аппетитиңиз начар, сиздин кандайдыр бөлүгүңүз ооруп атат,
же далыңыздын ортосу ички органдарды жирип койду, өтө жакшы куйбай калды, ичеги жакшы ичпей атат, ичиңиз көбүп атат. Ар түрдүү симптом менен сиз больницадан кийин дагы ордуңузга келе албай атасыз. Ошол ордуна келе албагандар кайрылып мага келип, мен айткан ыкмаларды жасап, мына абдан сонун болуп атат. 55% пораженияны больницага жаткырбастан мына азыр биз жакшы кылып атабыз. Эмне менен? Мен алтын таблетка берген жокмун. Мен алтын правила менен эле жакшы болуп атат. Демек дагы кулаңыздарда болсун, силер дарыга эч качан көп жабышпагыла. Дарысыз дарылоого болот. Мына Минздравдагы главный пульмонолог пневмонияны дарысы жок дарылап чыкса болот деп жазып чыкты. Мен муну мурун эле ырдап чыккам силергечи, кереги жок дарынын депчи. Эч кандай дары кереги жок десем, мени дары менен дарылаган врачтар баары мага ар түрдүү сындарды айтышты. Кокуй сен шарлатансың, сен каяктан массажды айтасың, каяктан жакшы болот, т.п. В конечном счете мен доказать этип койдум. Только дары менен жакшы болгондорду мен көрө элекмин. Временно жакшы болуп чыкты, бирок фиброз, өпкөдөгү өзгөрүү, өпкөдөгү толук дем алуу жок болгон кала берди. Биз аны только денени массаж кылуу менен, денедиге виватонду чапкылоо менен, ушу менен гана жакшы кылып атабыз. Урматтуу мекендештер, силерге ден соолук каалайм. Өзүбүздү сүйөлү. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин, тамашабы же чынбы, тамашанын бир бөлүгү чын дейт. Биз кыргыздар эч качан өзүбүздү сүйгөн эмеспиз. Эгерде биз өзүбүздү сүйгөндө, биз кокуй балам калды эле, анан балама үй салыш керек эле, анан балама машина куруш керек эле, анан мен 2 этаж үй салышым керек эле деп эч качан биз ага чуркап айтпачок. Биз өзүбүздү сүйбөгөн үчүн биз ден соолугубузду карабадык. Демек биз өзүбүздү сүйбөгөн үчүн биз бирөөнү да сүйбөйбүз. Эмне үчүн биз кыргыздар бири-бирибизди чукулап турабыз? Потому что өзүбүздү сүйбөйбүз. Өзүн сүйгөн адам өзгөнү сүйөт. А өзүңдү сүйбөйсүңбү? Демек сенде нерв, сен кыжалат, сенде жинденүү, сенде ызалануу, сен бирөөнү жаман көрөсүң. Ошону жаманын чукулап, ошону издеп, ошонун аркасынан жазып, ошону бутунан тартып жок кыла беришиң керек да. Жок. Давайте, кыргыздар, мына ушул оору, мүмкүн ушул оору бизге өзгөргүлө, өзүңөрдү сүйгүлө деген Алла Таала бир кабар бергендир. Келгиле, биз өзүбүздү сүйөлү, өзүбүздү жакшы көрөлү. Биринчи өзүбүздү жакшы көрөлү. Аны биринчи Алланы жакшы көрөлү, Кудайды жакшы көрөлү. Себеби ошол бизди ушундайга салып атат. Андан кийин өзүбүздү жакшы көрөлү. Андан кийин күйөөңдү сүйөсүңбү, андан кийин балаңды сүйөсүңбү? Сен биринчи өзүңдү биринчи орунга кой. Сен күйөөңдү сүйүп, күйөөңө чуркап, нерв болгону менен сен өзүңө ортасың. Сен өзүңдү жакшы көрбөй балаңа чуркаганы менен сен өзүңдү ооруксаң боласың. Жок, давайте биринчи орунга өзүбүздү коелу, өзүбүздү сүйөлү. Мүмкүн бул менин лично менин оюм да, менин ой толгоом. Мүмкүн бирөөгө жакпаган болсо, мага сын айтпай эле коюңуздар. Мен шайыр болгон менен тезирээк капа болуп калдырган адамдарга киремин. Менин оюм силерге туура келбеген болсо, без комментариев, пожалуйста. Инстаграмдагы замандаштар көрсө мен жөн эле ушунду айтып жүрө берипмин. Подписывайтесь дегенди басыш керек экен. Ошо балам айтат, апа подписывайтесь деп басыңыз дейт. Басышсын айтыңыз дейт. Инстаграмдагы достор ошо мага подписываться этилгиле. Саламат болуңузга, ден соолукта болуңузга, көрүшкөнгө чейин.